Органика айыл чарба департаментинин биринчи максаты ушул элдердин Кыргызстанда жашаган кыргызстандык калктардын ден соолугун чыңдоо үчүн азыркы күндө биздин дыйкан фермерлерде органикага өтүү жолдорунун ыкмаларын мүмкүнчүлүктөрүн жана максаттарын биз элге кеңеш берип келе жатабыз. Органикага өтүү жана органикага айыл чарба өсүмдүктөрүнү өстүрүү жана органиканын биологиялык ыкмалары менен өсүмдүктөрүбүздү өстүрүү үчүн биздин органикалык айыл чарба департаменти Ош территориалдык филиалында бизде 4 түрдүү энтомофаг жана 2 түрдүү биопрепарат чыгат. Биздин биринчи энтомофагыбыз Злата Гласка. Бул алтын көз деп аталат. Алтын көз деген мына көрүп турасыздар. Сиздерге бунун ар бир үйлөрдүн айланасында, талааларда бар, кечиндеси чыгат. Бул Злата Гласка энтомофаг бул абдан пайдалуу, универсалдуу энтомофаг болуп эсептелет. Бул өсүмдүктөргө түшкөн ширени, өсүмдүктөргө түшкөн биттер менен азыктанат жана зыянкечтердин тукуму менен азыктанат жана зыянкечтердин биринчи, экинчи возрасттагы гусеницасы менен дагы азыктанат. Биз лабораториялык шартта 1987 жылдан бери буну көйдөбүз, дыйкан фермерлерибиз абдан үйрөнгөн, буну алып колдонушат. Себеп дегенде бул айлана чөйрөгө адам баласынын ден соолугуна эч кандай зыян келтирбегендиктен буну биз жумурткасына талаага коебуз дагы ушул жумурткасынан гусеницалар чыгып, кадимки эле ширени, кадимки эле тилялар менен азыктана баштайт. Биз лабораториялык шартта буларды шире менен азыктандырабыз, зыянкечти багабыз дагы зыянкечтин тукуму менен азыктандырабыз жана гусеницаларды восколомоль деген гусеницаларыбыз бар. Ошолорду дагы азык катары буларга биз беребиз. Буну биз 10 күндө, 12 күндө бир эле коюлган ошол коюлган мына жумурткалардан өсүп чыгып, биз буну заказ менен аны чыгарабыз. Канча заказ болгон болсо, ошого ылайыкташтырып биз бул жакта мына тургандарды ошол заказды эске алып туруп, ушунча заказ келет деп туруп, ушуларды биз даярдайбыз, чыкканын заказ менен буйрук менен иштейбиз. Мына жерде бизде көрүп жатасыздар, мына чыккан ошол жумурткалардан чыккан имаги. Мына Златогласка учуп жүрөт. Мыналарда 10 күн, 15 күндүн ичинде булар чыгат. Ошол 10 күн, 15 күндө биз мына числолор менен коебуз дагы, ушул числолордон кийин уже кимиси качан чыгышы жана ким качан кандай гусеница болуштары анык болот дагы. Мына жерде көрүп атасыздар, гусеницалары уже чыга баштады. Буларга биз тынбай ар 2 күндө күнүнө бере турган азыктары бар, ушул азыктар менен азыктандырабыз. Мына жерде карап турганыңыздай эме болуп турат, жумуртка мына материалдын сыртында кызарып турган ошол жумуртка зыянкечтин жумурткасы цитодрога. Ошол менен мына чыккан жаңы гусеницалар, мына тукумунан чыккан жаңы гусеницалар ошолор менен азыктанышат. Булар талаага барганда дагы зыянкечтин тукумун издеп таап азыктанышат. Ошондо бизде көбүнчө Златогласканы кылгандуу дан эгиндери алышат, алманын ширелерин алышат, тиляларын алышат жана теплицаларга көбүнчө алышат. Биздеги тепличниктер алышат, Араван району жакшы алат, Кара Суу району алышат жана азыркы күндө быйылкы биздин жакшы клиенттерибиз болду. Баткен облусундагы Кадамжай районундагы алма бактарга, шире түшкөн бактарга абдан жакшы алып себептеринде Кадамжайда билесиздер, бактар абдан көп. Жумурткасы менен эсептейбиз. Бир 100 жумурткасы 25 сом. Бир баночкада биз мынаны койгонубузда 110 коебуз да. 110 койгон убагыбызда буну мында азыктандырып чыкканда бир 1000дей болуп чыгышат. 110 коебуз для профилактики. Эгерде шире түшкөн болгон, бит түшкөн болсо, зыянкечтердин тукуму гусеницалар көп болгон болсо, буну 100 данадан 1000 данага чейин, 2000, 3000, 5000 данага чейин ошол жерде зыянкечтин канча пайыз түшкөнүгө карап туруп беребиз. Өздөрү чоңоюш себептен буларга ошол жерде азык болуш керек да. Азыгын таап туруп булар жашап кетиши керек. Ошого ыңгайланышкан себептеринде зыянкечтер, мисалы үчүн жаныбарлар биз дагы тамакты издейбиз го. Булар дагы барат дагы курт кумурскалардын кээ бири жалбырак жесе, кээ бири жемиштерди жеген болсо,
Булар барат дагы ошол зыянкечтин тукумун издеп алып жешет. Мунун эффективдүүлүгү бизде жаз айында, майда, апрелдин акырында бизде биринчи коюла турган биздин талаага ушул златогласкабыз эффективдүүлүгүнө быйылкы жыл менен эсептегенде 50% көрсөтүп жатат. Май айында топурак 10 градуска ысыган убакта жерден зыянкечтердин күзүндө коюп кеткен жумурткасынан чыгат, көпөлөктөр өсүп чыгат да жазында, май айында. Ошол убакта алар өсүмдүктүн жалбырагынын артына өзүнүн тукумун койгон убакта биз алтын көздөрдү коюп жиберебиз, себептен баягы алтын көз жумуртка менен азыктангандыктан биз ошол убакта коюп үлгүрүп калышыбыз керек. Бул жерде биз ситотроганы көбөйтүп алабыз, арпа менен. Арпанын ичиндеги даныга биз зыянкечтин тукумуну коебуз. Тукумуну койгон убакта мына тукумдан чыккан зыянкеч гусеница болот да, гусеница болгондон кийин билесиздер, мына арпанын ичиндеги даны менен азыктанат деги ал жерде көпөлөк болуп өсүп чыгып, ошол көпөлөктөрдөн момундай аппараттар менен ситотрозду сактап коебуз. Ушундай аппараттар менен алар бизге тукумуну ажыратып алабыз да. Ошол тукум менен биз златогласканы азыктандырабыз жана трихограмманы көбөйтүп алабыз. Биздин экинчи продукциябыз трихограмма. Трихограмма деген мына көрсөңүздөр, мына жерде кыймылдап жатат мына чекедегилери. Трихограмма бул зыянкечтин тукумуна өзүнүн тукумуну коет. Көрүп жатасыздар, микроскоптун артынан жакшы көрүнөт. Бул зыянкечтер тукум койгон убакта май айынын 10 майынан баштап июнь ичи 2-3 айга чейин 1 гектарда 1 граммдан коебуз. Себептегенде бул ар бир зыянкечтин жумурткасына барып ошол менен азыктанат. Азыктангандан кийин ошол жерге өзүнүн тукумуну коюп алат да. Биз лабораториялык шартта буну кандай кылып алабыз? Мындай ситотрогадон кийин биз мына ситотроганы алгандан кийин муну свежий убагында мындай кылып банканы өлдөп туруп, банканын ичине стенкаларына жабыштырып алабыз. Мына кызарып тургандар мына ситотрога зыянкечтин тукуму. Ошол зыянкечтин тукумунан мынанын ичине мына жерде карасаңыздар, ичинде банканын түбүндө 1 грамм трихограмма турат. Ошол трихограмманын ичинде самка самец болот дагы, ошол зыянкечтердин тукуму менен азыктанып туруп, ошол жерде зыянкечке өздөрүнүн тукумдарын койгон убакта ушул жердин ичинен 10 грамм, 15 грамм бизге керектүү болгон трихограмма көбөйүп чыгат. Ошол зыянкечти дагы жумурткасынан баштап ошол чоң биринчи, экинчи возрасттагы курттар түшөт, кукурузный мотолёк, томатный мольдерго түшкөн убакта биз габробракон деген энтомофагыбызды талаага барып коебуз да. Бирок ошол габробракон энтомофагыбыздын табигатта зыянкечтерге өзүнүн тукумун койгондуктан биз зыянкечтин тукумунан мындай курттарды өзүбүз лабораториялык шартта көбөйтүп алабыз. Мына жерде курттар бар. Азыр габробраконду көрсөтөбүз. Мына жерде курттар. Ошол курттарды биз мына жерде басып жүрөт да. Ошол курттарды биз габробракон деген энтомофагыбызга коебуз дагы. Ошол жактан энтомофагыбыз өзүнүн жумурткасын коюп көбөйтүп алабыз. Азыр габробраконго барабыз. Мына биздин габробракондагы мына габробраконду көрүп турганыңыздар, ичинде мына кагаздарды гармошка кылабыз. Жаңа көрсөткөнүбүздөй восковой мольдун 100 данасын теребиз дагы банканын ичине салабыз. 100 данасын салган күнү 30
Габрабрактын 30 самкасын, 30 самецин салган убагыбызда мынабы курттарга ошолор оплодотворение болуп дагы өздөрүнүн тукумун коюшат. Ошол жерде 100 дананын ичинен бизге керектүү болгон габрабрактын чыгып дагы 100 дананын ар биринен 10-дон 15 чыкканда мына бир бангада 1000 дана габрабрак көбөйүп чыгат. Биздеги кылганды дан эгиндердеги азимай фалково соркуларга жана пактадагы курттарга азыркы күндө абдан көп колдонуп жаткан, бүгүнкү күндө колдонуп жатат. Араган районунда кукурузный мотолорлардан көп чыгып жатат, ширин жүгөрүлөргө, Кара Суу районунда ширин жүгөрүлөргө коюлуп жатат. Жана томатты дагы көп өстүрүп жатат азыр дыйкандар. Томатка томатный моль ичиге баягы курт жүрөт го, помидордун ошолго дагы өзүнүн тукумун коет да, ошол жерден бизге пайдалуу энтомофакторду көбөйтүп алат. Аны билсеңиз, акарицид болот, акари энтомофаг болушу керек. Бул бизде паутинный клештерге, жөргөмүчтөргө табигый душманы, жөргөмүчтүн тукумунан баштап жөргөмүчкө чейин жеген мына акари энтомофаг болуп эсептелет. Бул карасаңыздар, мына жерде кыймылдап жатат. Мында болуп атат, ошолор биздин эмелерибиз. Билсеңиз, бул пактага көбүнчө коюлуп атат бизде. Кара Суу району, Араган району жакшы алып атат. Паутинный клешти түп тамыры менен, толугу менен эч кандай химикатсыз бардыгы күрөшүп атат. Азыркы күндө бизде эффективдүүлүк буну 100%га чейин десек болот. Триходермин өндүрүүчү цехыбыз, триходермин бул биопрепарат, ооруларга каршы күрөшүлө турган биздин биологиялык метод менен биопрепаратыбыз триходерма филигнорум деген латынча аты. Бул биздеги кылканды дан эгиндерге азыркы биздин бүткүл айыл-чарба өсүмдүктөрүндө грибковый бактерия түшкөн оорулардын алдын алат жана убагында дарылат. Бул биздин буну биз мындай маточный культураларды жасап алабыз дагы, мындай питательный средаларды жасап туруп, ошолорду өстүрүп алабыз. Буларды микробиологический препараты өзүнүн специалисти бар. Бир чашка Петриден экинчи чашка Петриге көчүргөн убагыбызда алар көбөйүп дагы ошентип биз триходермин биопрепаратын биз көбөйтүп алабыз. Бунун 1 литри 54 сом турат. Бунун 1 литр эмес, 1 гектарга 10 литрден 12 литрге чейин колдонулат. 10-12 литрге 1 литрине 8 литрден биздин триходерминди аралаштырып койгон убакта абдан жакшы болуп жатат. Айыл-чарба өсүмдүктөрүнө алардын фотосинтез процессин абдан жакшы жүрүп атат, алардын бышуусу дагы жакшы болуп атат жана дагы сапатыга абдан жакшы болуп атканда биздин дыйкан фермерлер эң жакшы көргөн препараты триходермин азыркы күндө. Биздин биопрепарат Exofiola nigrum латынча аты. Бул биология, бул биостимулятор деп аталат. Бул өсүмдүктөргө ошол биздин биология менен обработка кылып чачкан убактыбызда буну тамыр аркылуу берсек болот, өрөөндөргө берсек болот жана жалбырактар аркылуу берсек болот. Эки жол менен берилет да. Ошол азыркы күндө бизде ошол биздин органикалык чарба департаментинде эгерде буйртма болуп калган болсо 4 тоннага чейин бир убакта жасаганга бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар. Муну биз дагы мындай триходерминге ошол маточный культураларды жасап алабыз. Ошол маточный культуралардан биздин биологиңди кайра көчүрүп отуруп, биз муну дистилленген сууда ушул мындай чан деп аталат, чандын ичине 3 сутка же 72 саат буну биз бүркөө жолу менен компрессордун жардамы менен даярдап алабыз. 1 литри 28 сом 89 турат. Дыйкандарга берген убакта биология менен триходерминди аралаштырып комплексно берсе болот. 2 литриге 8 литрдей суу куюп туруп, күн жок убагында кечке маал же эртең менен айыл-чарба өсүмдүктөрүнө беребиз. Эффективдүүлүгү 100%га десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде тамыр системасын абдан жакшыртат. Себеп дегенде биологиянын препаратынын составында ферменттер жана өсүү гормондору бар. Ошол ферменттер эгерде тамырга же үрөңгө берген болгон убакта ошол тамырды өзүнүн биологиянын оболочкасы болот. Ошол оболочканы кармайт дагы, ысык сууктан, терс таасирлерден сактайт дагы. Фермент дегендиктен фермент топурактагы эрибей турган органикалык минералдарды
ээритип берген убакта тамыр система ошонун негизинен жакшы болуп атат. Ал эми жалбырактарга берген убагыбызда жалбырактарда фотосинтез процесси абдан жакшы жүрөт. Жалбырактардын көз менен караганда абдан ден соолугу жакшы экени белгилүү болот. Жана түшүм алган убакта түшүмүңүздөрдү 10 күн, 15 күн алдын бышырып берет. Себеп дегенде биологиялык органдарды өсүмдүктөрдүн калыбына келтирет дагы аларды жакшы түшүм алганга 20-30%га чейин түшүм алганга мүмкүнчүлүгүңүздөрдү жаралат.